Bismillahirrahmanirrahim. Keyin ta'birlerin ekинчisi emne atıf. Atıf degan kırgızcha birinchi kitapda aytib ketganmiz. Bu yerda aldınğa okşotup kelgen sözdür. Ortadagı kebir harflar menен. Atıf degen emne? Atıf atıftardın ошол өткөрүп берүүчү баягы бизде кыргызча жана же деген сөздөр бар. Ошондой мүчөлөр менен ортомчулугу менен матбууну ээрчиген таби. Ортомчулук эмне? Харф жар ошол же жана деген сыяктуу ошолор менен матбуу деген ээрчитилген ошону аракетте ээрчиген эмне экен? Ысымдар экен. Harf atıftары эмне экен? 10 тамга экен булар. Vav, fa, sümme, av, am, imme, la, bel, lakin, hatta deb. Turak, şu jakta daha bir nerseni düşüneylük. Bunu harflerin içinden кейбіреулері басқа қызматтар атқарады. Мысалы алғанда вау ала тұрамыз бұл харф атф жана вау қасам деген нәрсе бар. Ошол жақта. Мысалы алғанда бұл жақта фа кейде атфтың қызматын болады, кейде фа иптидаия, харф иптидаия деп қойды жана башқа. Ошондой кызматтар аткарат. Ошондой эле лакинна кейде харф атфты аткарат, кейде эмне экен истидрокия жана башка деген нерселер аткарат. Хатта кейде харф жарлардан кече өткөнбүз, харф жарлардын маанилерин кече өттүкпү? Кече өткөнбүз, ошо сыяктуу. Ошо сыяктуу. Эгер бирок муну баягындай эле сүйлөмдүн жүрүшүнө карап, бул жактагы харф кайсы ролду аткарып жатканын билебиз. Бирок ушул харфтардын көпчүлүгү көп учурда атыфтыкын билдирет. Мисалы вау көбүнчөсү атыфка келет. Сумма көбүнчөсү атыфка келет. Ау же ам дайыма эмес, көпчүлүк учурда эмне атыфка келет. Башкалары кээ-бирде башкачадан келет, бирок көбүнчөсү ушулар эмне экен атыфка келет. Ла менен лакин хатта булар жок. Харфы жар үчүн көбүрөөк келетен атыфка келет. Эми караңыздар, мисалдарды айта турган болсок, Камат Фатимату фа Зайнабу. Фатимадан соң дароо Зейнеп турду. Фа деген эмне экен? Бул жерде харф атф болуп жатат. То есть бул мунун мааниси иншалла келсе керек. Азыр маанилерин айтабы экен. Маанилерин бул жакта айтпайт экен, Маанилерин айтпайт экен. Макул. Булардын маанилери баягы харф жарда өтпөдүк, ошо сыяктуу эле маанилерге, бирок кошумча кээ бир маанилер менен. Макул. Могул жерде фа деген бул бир аз кечиктирүүгө айтат, эмне? Бул атыфтын маанисинде болгону бир аз кечиктирүү менен айтат. Ошондон айтылат Фатимадан соң дароо Зейнеп турду. То есть биринчи Фатима турду. Фатимадан какой-то бир 2 секундтан кийин эмне кылды? Зейнеп туруп кетти. Эми ошол жерде Фатима исм фаил болгон, исм фаил бул роф болду. Ve Zeynep деген bundan ismi ma'tuf bolup dagы rof bolot Fatimaga, Fatimaga atıf bolup dagы rof bolot. Keyingisi hudi tuffaha aw rummana. Aw деген же деген маанide алманы же анарды алгын деп. Бул мутлак эле жам иретине кирет. Сөзсүз түрдө кечиктирүү же болсо алдын кылуу бир заман жок ортодочу. Sen birinci almanı al, andan keyin rummanды al emas, жок. Almanı alsan da bolot, rummanды alsan da bolot, anar, rumman деген anar. Keyingisi ji'tu li Zeydin summa Aliyin. Men Zaydga keldim, keyin Aliga keldim. Summa деген fa'ga karaganda biraz maanini kechiktirip берет, keyinchерээкчи. Summa деген biraz көбүрөөк ортодо, biraz көбүрөөк болгон маани. Ji'tu li Zeydin, Zeydге келдим. Zeyd деген караңыздар, harf jar kelгенден majrur болду. Summa Aliyin. Andan keyin Ali'ge keldim deyт. Эмне үчүн Ali'ni дагы жар кылып окудук? Анткени summa деген сөз атф болуп жатат. Harf атыштан болуп жатат. Ali эмне? Zeydге majrur болгон Zeydге атф болду. Ошол себептен анын бүткүл эрежесини алат. Ээр орун алат дегеним, эрежесини бүткүл ээр орун алат. Бул 3 мисалда тең harf атыфтан кийинки сөз ma'tuf болот. То есть мына harf атыф бул ma'tuf болот, бул ma'tufun ileyhi болот, же болсо алейхи. Мунун сөз болсо ma'tuf алейхи болот, Эреже түшүнүп элеби? Мына summa деген мына азыркы мына 10 нерсе hurufu атыф деп аталат, же болсо harf атыф деп коебуз. Андан кийин келген сөз, андан кийин болду да, мисалы биздин мисалда Али деген сөз эмне болду? Ma'tuf деп аталат экен. Эмне ma'tuf деген атыф кылынган деген,
Эми мынабул сөз болса ли Zeyd'in degeni emne eken bol? Ma'tufun aleyhi degen eken. Çünkü خلاص تذهب تذهب إلى مكان آخر إلى البيت. ليش؟ درس لي. tamam şükran size. Keyinki ereje özümüzдөр күбө болгондой эле биз ушул жерге чейин муфрот сөздү муфротко атыктылуу укмасын өтүп келдик. То есть могул жерде баардыгы муфрот келетин келди. Фатима, Зейнеп деген, Румман деген туфрахтан бирлик сандай муфрот боюнча келди. Келдик. Бирок кээде жумлагадан атык болот. Бул жакта bir сөзгө атык болуп келсе, кээде эмне экен? Bir süйлөмгө атык болуп келет дейт. Мисалы алганда Qama Ahmadu wa jalasa Sa'idun. Көрдүңүздөрбү? Ахмад турду, Саид олтурду дейт. Эми ушул жерде Qama Ahmadu деген bir süйлөм. Неге bir süйлөм болду? Себеби феил, фаил табылып жатат. Ошол себептен süйлөм толук болду. Ахмад турду деген уже Qama деген сөз эмне болду? Феил, лазим болду. Анан Ахмад деген сөз фаил болуп жатат. Феил, фаил менен bir süйлөм толук болду, Кошумча дагы бир нерсе кошуп шарт эмес. Мани чыгып ошондуктан Ком Ахмаду деген бир сүйлөм болду. Эми ушул сүйлөмгө атыш кылганда муажжаласа саидун деп айтабыз. Бул жакта мудоф илейхи эмес, же болбосо ага эмес сыфа же болбосо башка бир нерсе эмес, бирок эми атып кылып айтканда кудум эле жогору жактагылардын жери ойнолот. Түшүнүктүр иншалла. Emin bu söylem yaratılışında bulur. Kâme Ahmet deyin fiil fail cümle fiiliye ve harf atıf celase Sa'id degan emnekin fiil fail. Kutlu bunu qancha yaratılsa buldan o'sha yaratılgandan keyin endi deytimiz harf atıfın o'rtamchiligi bilan burungi jumla fe'liga ma'tuf bo'ldi. To есть o'sha atıf bo'ldi deb aytayotganmiz. Ahmadu qoimun va Sa'idun jalisun. Endi jumla ismiyaga misol atıf bo'lishi bunday. Ahmed degan ismga boshqarib Ahmadu qoimun va Sa'idun jalisun. Javob g'ayr ma'niya. Ahmad turuvchi, Sa'id o'tiruvchi degandek. Bu söylemle yaratılmış Ahmed Qaim mubtada haber cümle ismiye ve harf atıf nekim vav. Sa'id Caiz mubtada haber cümle ismiye bol harf atıfın ortamçılığının burunqu cümle ismiye'ga ma'tuf boldu deydi. Atıf ne eken bildik bir daha kenenirek sorular var mı? Atıf boyunca. Sorular var mı? Устаз эми матуф болот атпайбы сумма ошондо анда мурунку сөз матуф алейх болот дегенде лизайдин ошондо матуф алейх болуп атабы? Zeyd деген сөз ma'tuf алейх. Derslerin orumdagы эле бүт элеге. Анда sorular жок болсо кийинки сабакка өттүк. Ушуну бүтүрүп коелу, анан сиздерден иншалла эме сурайбыз. Сабактар сурайбыз. Тапшырмаларды сурайбыз. Же ушул экөө тең бүтүрүп коет окшойбуз, Экөө тең бүтүрүп койсок анан бул жакта жаңы тема башталат. Алар боюнча сөз кылабыз. Я Аллах. Биздин сабагыбызда 1,5 ай болуп кетти, 2 ай болуп кетти. Ta'kid deydi. Ta'kid degeni bekemlөө деген. Биринчи китепте айткандай, ta'kid деген эмне? Ta'kid деген матбууну ээрчип, то есть өзүнүн алдыңкы сөздү, матбуу деген ээрчитүүчү, Ошол ээрчитүүнү ээрчип, аны бекемдеп ээрчип келген ысымдар экен, Ал эки түрдүү болот, лафзый жана ма'нави дейт. Лафзый дегени сөзмө-сөз сөз менен бекемдеп берет, ма'нави деген сөздүн бунчакта да сөз келет, бирок мааниси эмне болот? Бекемдөө иретинде келген мааниде болот, Анда эмесе, ушулардын мисалынан өтө турган болсок, ta'kid lafziyga birinchi сөздү кайталоо менен болот. Кандай экен? Бир сөз келет, ошол сөздү кайра эки жолу кайталасаңыз, экинчи жолу кайталасаңыз эмне? Ошол бекемдөө маанисинде болот экен. Мисалы алганда, Жаа Мухаммадун, Мухаммад келди, Бизде кыргыздарда Мухаммад келди дейт, Же Мухаммад өзү келди дегендейчи, Ошол сыяктуу. Бул жакта эмне экен? Жаа Мухаммадун дегенде эмне дейт экенбиз? Жаа Мухаммадун. Сүйүнгөндө же кандайдыр ушуларды айтылат да. Мухаммаддын келүүсү шектенip жатса, мисалгачы. Ушул жакта эмне экен? Жаа Мухаммаддын өзү келди, Ошол биз күткөн Мухаммад келди деген маанидечи.
Qama Zeydun. Zeyd'in turusunda şek bar eken, orup jatkan eken, je oturup kalgan eken, emneken oşo Zeyd turup kaldı degende qama Zeydun. Zeyd turdu degende mani berет eken. Bayağı oturup tura alбай kalan adamga qama Zeydun dep misal. Bize kırgızlar derdi de turup kaldı Zeyd jakşı bolup ketti degende mani aytабыз oşo turup aldı degende. Bu jakta oşo turуу iретин ayтканда qama Zeydun aytat ekенбиз. Naam Halidun. Ооба Халид устады. Бул жерде наам деген ооба деп баягы бекемдөөчү айтып жатат да. Сизден бирөө точно уктадыбы десе ооба дейсиз. Бирөө сизден сурат да Халид деген адам аты. Ошо Халид уктадыбы десе жаш бала экен. Эмне дедиңиз? Ооба дедиңиз. Анан точно уктады десе наам деп ушундай ооба деп жатпаймынбы дейбиз. Биз кыргыздар дароо эле баягындай деп жатпаймын дейбиз го арабтарда эмне экен андай эмес бирок арабтардыкы бир сылык келет бизге окшоп ооба деп жатпаймын эмес буларда сылык келет наам Халид деп андай мааниде эмес ооба чындап эле уктады дегендей ушундай мындай эме менен колдонулат да булар сылык сөз сылык түрдө мааниси ушундай колдонулат ооба чындап эле уктады дегендечи бизден бир жолу сураса эмне дейбиз ооба уктады дейбиз точно уктадыбы точно билесиң десе биз эмне дейбиз ооба уктады мен өзүм уктаттым же ушул сыяктуу сөздөрдү айтканда ушундай болуп кетет эми караңыздар жаа Мухаммадун деген ээроо мындай болот жаа деген фейл мади билебиз анакей бизге ким ээроб деп макул мен биринчи өзүм эме кылайын фейл мади мабни болот Мухаммадунун файылы марфу кийинки Мухаммад деген сөз эмне экен бул эмне таъкид марфу деп айтабыз Мухаммад таъкид Мухаммад же болбосо таъкид лафзи марфу деп айтабыз. Биринчи келген Мухаммад болсо муаккат болот. Биякта эмне экен? Муну биринчи сөздү муаккат дейт экенбиз, могу нерсени таъкид дейт экенбиз. Мунау сөз бекемдөөчү, мунау сөз бекемделинген деп айтат экенбиз. Биринчисини бекемделинген, экинчиси бекемдөөчү. Түшүнүктүүбү? Ушул эле. Ta'kid lafzi degeni sözdün kayıtlaması menен болот экен. Андан кийин экинчи ta'kidin экинчи түрү ta'kid manavi dedik. Manide bekemdөө. Төмөк 5 сөздүн бири менен болот. Ta'kid manavидин сөздөрү белгилүү экен, алар кайсы могу 5 экен. Мындан башка да кээ бир сөздөр бар, бирок ушул машхурлары ушул 5. 5. Кайсы бул? Нафсун, айнун, кила, кул, ажмау деген. Az mıyakta manileri kilitli tömünde ıldıydı. Misalı Ca'a el-emiru padişah keldi desek ukban adam padişah kançı kelime ekleydi. Misalı da bizge prezident keldi desek kim işenedi? Yani uşunda al anın vaziri ceylisi kelgen o de boylaşı mümkün. Ve padişah keldi dese aldık kezderde adamlar işletme kılası mümkün da padişah kanteli uşunda kesin sarayın ele çıtak çıkmayıp degende içi. Бирөөлөр ал падышанын ордуна бир орун басар бирөө келди деп ойлоп калышы мүмкүн эди. Качан ал сүйлөмгө нафсуху деген сөздү кошуп айта турмаса эмне жаа ал амиру нафсуху. Падышанын өзү келди, Садыр Жапаров өзү келди деп айта турган болсок, анда эмне падышанын өзү келди десек, анда уккан адам чындыгында эле падышанын өзү келгенине ишенет. Ушул нерсе эмне адамга көбүрөөк ишеничти пайда кыла алат. Ушул нафсуху өзү деген сөз. Jaa al-amiru aynuhu. Aynuhu деген bunun da manisi nefsuhu manisine gelir. Dolayısıyla ne? Özü degen. Aynuhu degen özü. Nefsuhu degen bu da özü. Ekönün ayırmacılığı kebir sülemlerde gana çıgat. Misalga nefsuhu degen nerse canlı uzatlara kullanılsa aynuhu degen keyde cansız nerselerine kullanılsa şu siyahta kebir ayırmacılıklar var. Alar inşallah bir çoğunak kitapları kelir. Ra'aytu Zeydeyni kileyhima. Kileyhima degen, no kila degen, ошо коркуу Эко болсо эко, женский род болсо женский род дегендей. Kileyhima. Эки зейттин экөөнү тең көрдүм. Kileyhima. Мен эки зейттин экөөнү тең көрдүм. Эки зейт бар экен. Эки зейт. Бул адатан экөөнү көрүш кыйын экен. Ошондо эмне экен? Kileyhima деп айтсак, экөөнү тең көрдүм десек, эмне күчөтмө маанисинде болот да экөөнү тең көрдүм эки зейттин экөөсүнү тең көрдүм жаал кому куллу деген баары деген коомдун баары келишти ажмау деген сөз бул дагы куллу маанисинде колдонот бирок ажмау деген бул деле маанисинде ажмау чогуу деген дагы маани берет мисалы жаал жейш ажмау аскердин баары келди же болбосо аскер чогуу келди бир то есть аскердин баары келди аскерлер чогулуш мындай чогулган абалда келди дегендей
Бирок көбүнчө күллүдөн кийин келет. То есть мекен ажмау деген сөз күллүдөн кийин келет экен. Мисалы жаал жейшу күллүху ажмау. Аскердин баары калбай келди дейт. Сөздүн күчөтүп такит үчүн келет дейт. Бул эмне экен? Күчөтмө иретинде. Аллах Таала Кур'анда бизде бул нерселер усул фыкта дагы окуучу нерсе да. Хуруфул маани деп келет. Аллах Таала Кур'анда айтканда эмне дейт? Фасажадал малаикату куллухум ажмаун дейт. Фасажадал малаикату дегени кээ бир адам мунун мааниси эмне? Аллах Таала айткан периштелердин баардыгы чогуу сажда кылды дейт. Баягы иблистин окуясында билебиз. Иблистер Кур'анда 5-6 жерде келет. Илля иблиса аба, иблис эме кылганда фасажадал малаикату куллухум ажмаун деп келет. Иблис баш тартып Аллах Таала сажда кыл адамга деген сажда кылбай койгондо периштелер баары чогуу сажда кылган. Бир эле иблис сажда кылбай койгон. Ошол окуяда келет да. Ушул жерде фасажадал малаикату десе, периштелер сажда кылды десе, эми ушул жакта периштелердин баардыгы сажда кылдыбы же арасында кээ бирөөсү калып кеттиби деген суроо келип чыгып калышы мүмкүн да. Эми куллухум дегенде, значит периштелердин баардыгы сажда кылды. Кимден? Иблистен башка баардыгы. Андан кийин периштелердин баардыгы бир убакта сажда кылдыбы? Азыр сажда кылдыбы? Же кээ бирөөсү бир сааттан кийин сажда кылдыбы? Же бир аздан кийин сажда кылды деген эме кылып кетет. Суроочу. Бул суроо Аллах ажмаун чогуу баардыгы бирдей бир убакта ошо иблистен башка баардыгы бир убакта сажда кылды деген Аллах Таала Кур'анда ошентип айтат. Фасажадал малаикату куллухум ажмаун деп. Түшүндүрбү? Ошо такит иретинде колдонулган да. Бул нерселерден кийин суроолор калып кетпей, же болбосо сөздүн мааниси дагы күчөтүлүп чыгат. Суроо барбы? Суроо барбы? Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү болсо анда акыркыны өтүп коелу, анан эртеңден баштап кийинки тәбилерге өтөбүз иншалла. Бадал деген нерсе. Бадал деген нерсе орун алмашуу деген. Азыр 1 мүнөт мен мына эшикти алып коеюнчу. Ата таяк ызчу болуп кетти. Арабтар ушинтип эле сүйлөшө берет, атам булактар ызчу. Базарда жүргөн элечи. Я Аллах. Кийинкиси 26 сабак. Бадал деген эмне? Бадал деген орун алмаштыруу деген, Бадал деген өз негизинен алмашуу болот. Ал эми бизче орун алмаштыруу. Бадал сүйлөмдө максат кылынбаган бир сөздөн кийин келип, сүйлөмдө эмне экен? Бир сөз келет, бирок ал максат эмес. Биз аны каалаганыбыз жок. Ошол сөздөн максат бадал экенин билдирген таби. Ошол сөздүн ордуга башка сөз экендиги болуп, ошол сөз таби болуп келген сүйлөмдөр эмне экен? Сөздөр эмне экен? Бадал болот экен ушуларчы. Мисалы, жаа садиқука. Ушул жерде садиқука сенин досуң келди деген сөз максатты жок, максат эмес. Менин досум же болбосо сенин досуңдун арасынан ким келди? Именно. Досторум көп да, 10 досум бар, 5 же 2-3 досум бар. Эми ошончо досторуң болсо, ошол олордун арасынан бирөөнү сен точно максат кылып айтып жатасың. Ким? Жаа садиқука Мухаммадун. Садиқук деген сөз фаил болуп жатат, эмне? Садиq деген сөз мудоф илейх фи махал эмне? Фаил деп айтабыз, Ошол фаил болуп жатат. Эми ошол фаилдин ордун ошол эмени эроп ээрчип эмне Мухаммад деген сөз дагы роф болуп жатат, Сенин досуң Мухаммад келди. Бул жакта максат эмне? Мухаммад болчу. Сенин досторуңдун ичинен болгон максат ким эди? Мухаммад эди. Биз ошону айткыбыз келген. Ушул нерсе Мухаммад деген сөз, бадал деген нерсе ушул. Бул сүйлөмдүн эробу мындай болот. Жа деген баягындай эле фейл мади, садиқука деген фаил мудоф, то есть эмне? Садиq деген мудоф эмне дейбиз? Мудоф марфу деп айтабыз, Кыска садиқука деген мудоф
fa'il деп айтабыз, marfu болгон. Ka деген mudofun ilayhi. Kaf деген bolsa mudofun ilayhi mabni. Keyin mudofun ilayhi mubdal minhu bolup Muhammad sözü andan badal bolot. То есть o жерде sadiquka деген birinchi badaldan oldin kelgan so'z ekan mudof minhu bo'ladi ekan. Mudof deyimda mubdal minhu bo'ladi. Andan chiqarilgan ya'ni o'rniga qo'yilgan. Agar Muhammad bo'lsa badal. Tushundingmi inshaalloh? Badal 4 turli bo'ladi. O'nglayla bu ma'naviy narsa. Badal mutobiq degan toshni o'xshash. Mubdal minhtin, to есть özünün azıqı baya badal bo'lib so'zning o'zi bo'lgan tabi. Misoli jaa sadiquka Muhammadun. Sadiq degan so'z sening do'sting, Muhammaddan degan ekotim sening do'sting. Bu yoqdan maqsad sadiq degandan Muhammad bo'lchi, Muhammaddan maqsad sening do'sting bo'lchi. O'sha eko bir-biriga mutobiq har tarafdan. Chunki ma'naviy jihatdan aytamiz. Shu sebepten bu ekan badal mutobiq deb aytiladi. Bunday aytganda o'sha maqsad qilinmay aytilayotgan so'z qudum degenin özü. Keyinki badal bo'lib kelgan badal minhu aytilgan so'zning o'zi g'ana keyin bo'lib endi badal bo'lib kelib жататынын aytgan. Bu yerda badal mubdal minhtin o'zi. То есть sadiq degan so'z Muhammadning o'zi bo'lib жатат. Je bo'lsa Muhammad degan so'z sadiqning o'zi bo'lib, sening do'sting o'zi bo'lib жатат. Taqtab aytganda lekoy bir narsani tushundiradi. Senin do'stingdan biri de ma'ni Muhammad desek de bir elemani oluşturdu. Anlıktan bunu bedel kul minel kul deb tanıdık. Bedel mutabık demine deyken общийdi ornalmaştırır. Senin dostun degen sözü koyduğu da hem oşo senin dostun degen söz жалгыз tutup Muhammed degen dağın жалгыз oşo polniy ornalmaştırıp tutabız. Çünkü ne bedel kul minel kul degen oşo. Bu siyaqlı misallar Abuka Selimun. Senin atan Selim turdu dedi. Ra'aytu binteke Zeynep. Senin kızın Zeynep'ti gördüm degende. Keyinsi bedel ba'd deb koydu. Mubdal minhtin bir bölügü bolgan tabi. Neken? Mubdal minh degen birinci kelgen sözdün bir bölügünün orun almaşusu. Vekaltul hubza nisfahu. Hubz degen nan to'g'liq bo'lsa, nisfah degan o'sha jarmini jedim. Men nanning jarm bölügü jedim. Shu yerda nisfah degen nanның кейбір bölümü de общий емес. Бұл жерде кейде 3'тен 1, 4'тен 1, 5'тен 1, 100'ден 1 болып қалышы мүмкін. Арқында сөйлемәнісіне қарап, ошол толығыдан, толық бәдәл минхтен кейбір бөлігіні бөліп шығару. Жолысы ошоны орын алмаштыру. Мен нанның барын жедім бе? Жоқ, барын жеген жоқ. Аны кейбір бөлігін жедім, жармыны жедім, ошол себептен. Бұл эмне бәдәл бa'д деп айтылат. Кейбір бөлігіні орын алмаштыру. Бұл жерде бәдәл минхтен bir bölігін түшүндүрөт. Ona nisfah деген nanның бар түшүндүрбөй кейбір бөлігін түшүндүрөт. То есть мен жеген нерсе nanның кейбір гана бөлігі. Бұл сияқты мисалдар Hafizul Kur'an'ın sulusa. Kur'an'ın 3'ten 1'ini jаттады. Qutiya rojulu yaduhu. Kişinin kolu kesildi. Kişinin bardığı kesildi, yok kolu gana kesildi. Şu сияқты. Keyinsi bedel iştimal деген. Mubdal min bedeldi öz içine kamtıp algan tabi. To есть eken mubdal minhti özüne kamtıp. Misal alanda hasna salimun hulukuhu. Salimnin emnesi hasna salimin. Salim yaxshi bo'ldi. Biroq endi Salimning adab axloqi yaxshi bo'ldi-chi. O'sha yerda endi Salimning xulq o'zi yaxshi bo'ldi. Bu yerda mubdal meni Salim. Mubdal meni Salim bo'lib жатады. Badal xulq o'ziga badalni o'zini qamtib olganligini tushunadi. To есть Salim degan so'z Bobir Salimga qaytib ketdi. O'sha yerda xulq degan so'zni o'z ichiga qamtib ketadi ekan. Bu yerda badal ba'd deb aytsak bo'lmaydi. Nega deganda mubdal min badalni o'z ichiga qamtib ketayotgan sebepten. Bu сияқты misollar ahbabtu bakran shuja'atahu. Men Bakrdan yurakliligini yoqtirdim deydi. Sami'tul bulbula sawtahu. Bulbulun ününü eshitdim deydi. Badal g'alat. Adashib o'rin almashtirib qolgan badallar. Mubdal minhdan to'g'ri emas aytilgandan tuzlab kelgan tabi. To есть ekan mubdal minh deb qata aytib olayotganmiz, o'shoning to'g'rilab aytib kelgan narsa ekan badal g'alatga aytilgan ekan. Ra'aytul muallima atilmiza. Men negizinde studentni ko'rdim deb aytib kelib жатқанда,
Бирок эмне ушул жерде muallim деген сөздү адашып айтып алдым. Бизде кыргыздарда деп айтып коебуз го. Мен жаңа канча жолу ушундай болбодумбу? Ошол сыяктуу. Мен мугалимди, балким окуучуну көрдүм дейт. Мен мугалимди деген сөздү баштадыңыз, бирок муну адашып кеткениңиз билдиңиз ал эмне? Окуучуну көрдүм айттыңыз да, бирок арабтарда ушундай колдонуп калат. Бул жерде мен мугалим туура эмес айтылгандыктан бадал окуучу түстө иретте айтылды. Түштүбү? Мугалим деген сөз туура эмес айтылды, бирок билмейт деген сөз ошону тууралоо үчүн айтылды. Бул сыяктуу мисалдар жаа Халидун Аишату. Халид келди эмес, Айша келди деп түшүнөбүз ушул жерде. Түшүндүкпү? Семиату нашидал Кур'ана. Нашид эшиткеним жок, балким мен Кур'ан эшиттим, ошону түшүнөбүз. Тапшырмалар биринчи көрүүгө төмөнкү берилген мисалдардын 4 түрдүү бадал ажыратып эроптогула. Муну эми өзүңүздөр сүйлөмдөрдү карап келиңиздер. Төмөнкү берилген мисалдардан 4 түрдүү табияны ажыратып эроптогула. Могул жакта бадалдан карайбыз. Бул жакта табийлердин баардык түрүнү ажыратып жазып келебиз. Иншалла кийинки сабакта табийлерге кошулган табийлер боюнча сөз кылабыз. Суроолор барбы? Суроолор барбы? Суроолор жок болсо анда тапшырмага өтөбүз. Кимдер